Салют достор, биздин көрөрмандарыбыздын баардыгына сагынычтуу салам айтабыз. Кайрадан сиздер менен видео аркылуу көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Аты жөнүм Айнура Миназарова жана биз көрөрмандарыбыздан келген комментарийлердеги суроолордун баарын карап көрүп, анан ушул кайрадан толук кандуу жооп бергенге аракет кылуу максатында дарыгерлерди төрүбүзгө чакыра баштаганбыз. Достор, бүгүнкү суроо мындай: биздин 20 күндүк кызыбыздын дагы ичи бир жумадан бери катып атат, заңдабай жатат. Үй шартында эмне кылса болот? Рахмат алдын ала. Бул суроону жазган биздин ата-эне көрөрманыбыз, мен ойлойм, жарга такалган кезинде анан жазса керек деп. Бул суроого жооп бериш үчүн эне жана баланы коргоо улуттук борборунун педиатр аллергологу төрүбүздө Калия Туратбековна. Саламатсызбы? Саламатчылык. Ден соолугуңуз, маанайыңыз жакшыбы? Абдан жакшы. Чарчаган жоксузбу деги? Жок. Абдан кубанычтамын сиз менен көрүшкөнүмө. Анда суроо ушундай: 20 күндүк кыз бир нече күндөн бери заңдабай жатат, ичи катып жатат. Эмне кылсак болот? 20 кичинекей бала 20 күндө болсо бир ай боло элек. Андан кийин көбүнчө эмчек эмет да турабы, андан башка эмне эметмек эле. Ооба. Эмчек эмет. Бул биринчиден эмне кылышыбыз керек? Бул биринчиден апасын отургузуп туруп, апасын сурашыбыз керек. Апасы эмне жеп атат? Ушу 20 баланы төрөгөндөн кийинчи кандай диетаны сактанып атабы же сактанбай элеби? Анткени биз биринчи билишибиз керек да, эмнеден кийин бала ошо бир жумадан бери заңга барбай жатат. Анткени биз мындай дарылап коебуз, анан кийин бирок немесин билбейбиз да, эмне буга алып келди да, себебин билбейбиз да. Ошол үчүн бул жерде биз эмне кылабыз? Мамасына, апасына туура диетаны түшүндүрүп беребиз. Көркү апалар үйдө отуруп алып сүт чай ичишет, сүт чай ичсек сүт көп болот депчи. Анан кийин бул миф. Анда азыр баарыбыз эле только сүттүү тамак жемек болчук да. Уй болуп калмакпыз деңизчи. Андан кийин диетаны кармаш керек. Бул эмне? Бул уйдун эти, койдун эти, шорпо болот. Камыр тамак болсо, камырды өзүңүз биринчи сорт же экинчи сорт ундардан жасаш керек. Аякка жумурка кошпош керек. Токтун эти мисалы үчүн болбойт. Анан кийин жанакы приправа, соус, специя, кызыл тазыл эчтеке болбойт. Анан кийин дагы эмнени айтып кетейин. Көбүнчө анан ата-энелер сурайт да, эмне жесе болот депчи. Анан кийин эмне жейм дейт. Анан ачка отура берем, анан бала эмнени эметт, кандай эметет, чоңоет деп айтат. Котлета жасаса болот, мисалы үчүн парга деле, манты, оромо, пельмени андай деле жесе болот. Бирок камыр тамак менен көп деле мынтип ар бир адам күнүгө эмес да, мындай разнообразие кылып неме жесе болот да. Анан жанакы кефирлерди, йогуртторду деле көбүрөөк ичишет да. Ал ичти эмне кылат? Ал ичти көптүрөт. Анан кийин ошол себептен бала заңга бара албай калат. Биринчи учурда бул апа менен сүйлөшүү, апага туура диетаны түшүндүрүү. Анан кийин балким мамасы дагы эмчек берип атканда баланы туура эмес кармайт. Ал деле учурлар бар да. Балким бала эмчек эме атканда мына абанын жутуп алышы деле мүмкүн. Ошол үчүн ичи да көп да заңга көп барбай калат да. Анан үй учурунда кантип неметсе болот буну? Биринчи массаж, ичин массаж жасаш керек. Почасовой стрелки деп коет да. Массаж, анан кийин ичине мындай жылуу жумшак немелерди, полотенцени алып деле мынтип байлап койсо болот да. Мындай сухое тепло курсагына неметип турупчу. Антсе деле болот. Анан кийин баланы да ичке жаткызыш керек, курсагыначы, чтобы давлениясы мындай түшүп, бала осуруп заңга барыш үчүн дагы. Анан кийин көркүлөр бар го, жанагы ушуной палочканы алып, анан кийин аны самынга дагы ороп алып, анан кийин неметип салып анткен эч кандай болбойт да, антсе болбойт. Азырынча ушундай эле жардам үй учурунда да. Демек, ич эмне себептен катып атат, себебин аныкташ керек. Андан кийин балага жардам бериш үчүн жогоруда сиз айткан ыкмаларды колдонуш керек. Анан ич катуу дегенде, мисалы кээде айтып коюшат го, апасынын эмне ичи катат бекен депчи. Менин ушул суроом болуп турат да, апасынын ичи катса, демек баласынын ичи катат деген бул туурабы деп? Жок, туура эмес. Туура эмес, э? Апасында андай оору бар болсо, демек балага өтпөйт. Биз биринчи себебин билишибиз керек да. Балким апа бирдекени жеп койду, туура эмес жеп койду. Анткени биздин ичибиз эмнеден болот да? Бул биздеки биз туура эмес жедик. Ошол үчүн ал алып келди ичине көп атканына, анан кийин заңга барбай калган учурга алып келет да. Ошол үчүн биз биринчи себебин билип туруп, анан кийин уже тактап дарылаш керекпиз да баланычы. Жакшы. Убактыбыз абдан аз калды, секундтар гана калды. Ошондуктан мен көрөрмандарыбызга кайрылгым келип турат. Эгерде сизде дагы ден соолукка байланыштуу суроолор бар болсо, сөзсүз түрдө Саламат клуб сайтынан биздин ушул видеонун ылдый жагына комментарий калтырыңыз. Алды жагына биз сизге жооп бергенге аракет кылабыз. Жалпыңыздар менен кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар. Аты жөнүм мен Айнура Миназарова.